Кыргыз саясатын айтканда Өрөкчүкечтен бөлүп айткан бул мүмкүн эмес. Анткени кыргыз саясаты кыргыздагы акыркы эгемендүүлүктү алгандан баштап, ушу эгемендүүлүк келгенден баштап кеп калганда Өрөкчүкечтин аты аталат. Анан Өрөкчүкечтин өзүнүн аты кылган иштери бул сөзсүз түрдө Кыргызстандын жаңы тарыхында алтын тамга менен жазылат деп мен эсептейм. Бул жөн эле айтылган сөз эмес. Эми анын иштери боюнча кыскача токтолсок, Өрөкчүкеш бул Ата Мекен деген партияны ошо түптөгөнү мына жакында 27 жыл болуп отурбайбы? Партияны түптөш, партиянын ишин алып барыш бул оңой иш эмес. Анан анын үстүндө бул кандай деген кыйынчылыктарды башынан өткөргөн баарыбыз билебиз. Мына 4 жолу жогорку кеңешке депутат болуп отурду. 2 жолу партияны бийликке алып келди. Акыры кандай бийлик болбосун, ошо парламентте Өрөкчүкечтин көтөргөн маселелери бул өтө курч болуп атты. Анан бийликти бир нукта иштеткенге бул түрткү болуп берди. Мына айта кетсек, айтор ушу эң чуулгандуу деген мамлекеттик деңгээлдеги чоң маселелерди көтөргөндө Өрөкчүкечти эч ким көтөрө алган жок. Салыштырмалуу мага таарынбастыр, бирок азыркы парламенттин деңгээлин көрсөңөр, ушул парламенттин деңгээлин бийик даражага көтөрүп келген Өрөкчүкеш Текебаев экен да. Текебаев Өрөкчүкечтин жоктугу парламентте кадимкидей сезилип атат го. Жада калса оппозициялык бийликке каяш айта турган, элдин мүдөөсүн талашып, эл тарапта болуп турган саясий күч экени бул Текебаев экени анык болуп калды го. Мына бул менин оюмча бул чоң бир тарыхый көрүнүш. Анан өзгөчө мына жаштарга биз дагы ошол катарга кирип калдык да. Өрөкчүкеш мага жеке мага үлгү боло турган инсан деп айтам да. Көп жеринен үлгү алам. Анын сүйлөө речи, анын дыкаттык менен ар бир маселени көтөргөндөгүсү. Айтор Өрөкчүкечтин эң чоң салымы бул ушу Кыргызстанда 9 жолу конституция алмашта, ошол конституцияларда өзү айткандай бир жаңылбасам бир жүздөгөн мыйзамдар чыгарганга жетишти да. Ушу мамлекеттин эгемендүүлүгүн түптөгөнгө чоң салым кошту. Эң чоң зор салымы деп мен ошо мамлекетти демократиялык жолго салгандагысы жана бургандагысы болду. Артынан өзү таптабаса дагы ошо тапталып келаткан, үлгү алып келаткан жаш саясатчылар чыгып келатканы мени кубандырат. Анан айтарым айтор ушу демократиянын туу чокусун, эркиндиктин ана башын көрсөтө алган Текебаев Өрөкчүкеш болду да. Тилекке каршы жанагындай жагдай болуп кетти, бирок мен ойлойм бул киши чыкканда баатыр болуп чыгат. Анткени буга бардык себептери бар. Бардык мына иштин жыйынтыгын карасаңар дагы Өрөкчүкечтин айткан сөзү мына бүгүн төп келип атат да, ошо анык болуп чыгып атат. Акырында мына Өрөкчүкечтин 60 жылдык мааракеси болуп атат. Мен чын дилимден куттуктайм. А кишиге мен узун өмүр, ден соолук каалайм. Анан Өрөкчүкечтин бул өзү айтмакчы баягы саясаттын түркүн жолун ашып өткөн. Анан бул дагы ошо бир сыноонун бир жолу да. Бул дагы саясий бир өзү айтмакчы мен даярмын деп эле отурганга. Мына эртең камайт, мен ага да даярмын деп, чачымды алдырдым, көйнөгүмдү алмаштырдым дегендей бул учурда келет чыгат эркиндикке. Мына ошондо азаттыктын белгиси болот да. Узун өмүр каалайм, үй бүлөсүнө бакыт таалай каалайм. Жанагы жүрөктү эзип, эсиңерде да сот процессинде кичинекей кызы решеткадан кармап аталаганы. Мына ошол бир күнү атасын кучактап, бетинен өп ата деген күн келет деп мен ишенем.